тоқта деп не мага асыласыз постоянно эле. Мен эмнеге кошушум керек? Мен көрдүм беле. Көрдүм беле мен муну. Мен көрдүм беле. Сен жулунмагын айтты. Мен айттым сени көрдүм беле. Качтан билем мен, силер эмне мага айтып атасыңар айтып. Антпен эмне бар? Ай бул да шаардап отурса мен. Жо мен качтан айтып, мен көрдүм беле. Эмне деп атасыңар? Тура эмес сүрө эле. Болду эксиңдер. Жабырлануучунун атынан келген болсоң, жабырлануучу. Урматтуу судья, мен сизге кабинетиңизге кантип кирем? Сиз журналист кантип кирет? Мен мына мөжеттен сизден уруксат сурайм да. Жанында болсо да бир экөө алганда, анан Аларга эч ким билбейт. аны көрсөтмө берген жок. Силердин шектенүүңөр болот. Мен өзүм шектеним да. Замначальник по следствию. Ошо УУдун замначальниги следствие боюнча. Ага дагы кирип айттым. Ал ошо мен жолугайын деп чакыртыптыр. Анан кирип ага дагы айттым. Ал деле ноль внимания. Тиги следователь айткан, давай мен машинам менен баргыла, тигиндей мындай деп. Кантейин баламдан азыраак болдум да, ушундай ак көңүлдүн атарыбайт, атарса да жарабайт дегендей. Бирөөнүн арыз муун угам деп отуруп неметип калды байланайын. Анан ушундай жорук болуп отурбайбы деп ушу жолуп албай калбадым байланайын ушинтип. Следовательдердин ишти бурмалап башка нукка бурган үчүн да. Бир күнү 2 күнгө эсептелет. 6 ай болот, мына 3 ай болду. Анан кийин 5 жыл берет дагы. 4 жыл правоста менен кое беришет. Ушундай кантип болсун? Буякта адам өлүп атпайбы? Доктурга алып барайын деп үзүнсөм эле болбойт доктурга баскыла. Түрү эле эчтеке болгон жок деп эле ошондон анан коркуп эле мен деле эмне кылам? Анан барып эле машинеге салдык. Алар да ошол биринчи чыккан экспертиза менен макул болушту. Да, ошол бул состояние действительно ошондой болгон. Бул аффект состояниесинде болгон деп ошол тиешелүү корутундусун берген. Ошол корутундунун негизинде гана анан жанагындай чечим чыгарып атат да тергөө тарабынан. 2025 жылдын 13 сентябрында Кочкор районунда адам өлтүрүү фактысы катталган. Бул кылмышка шектелип Кочкор районунун Тендик айылынын 1983 жылкы тургуну Р.Ш. аттуу тургуну кармалган. Тергөө амалдарын Нарын ОИБси жүргүзүп, иш сотко өткөн. Стоп беспредел медиа порталы бул каргашалуу окуяны жеринде териштирип, иликтегенге аракет кылдык. Байкеңиз артык кайырлуу болсун. 13 сентябрда каргашалуу окуя болгон экен. Ушул жерде дейт, агаңыз ошо ур соккудан каза болгон экен. Ошо эмне болду эле, кандай болду айтып берсеңиз. Ошо үйүнүн алдында турат экенбиз, окуя болгон жер. Азыр ошо окуя болгон жерде турабыз, үйүнүн алдында. Агам 13 сентябрда чамы кечки саат 7ден 9га жер чамасында ушул окуя болгон да. Анан машинеси менен келип, жанында бир сүрөттө көргөн портер менен. Портер менен келип, жанагы жандагы балдардын баарын үйлөрүнө жеткирип келип, анан жанында жанагы келин калыптыр, ушенге келип токтоптур. Токтогондо жанагы ошо келиндин күйөөсү артынан аңгып келип, могу остановка жака токтоп, анан машинесин токтотуп коюп келип, ушенден машина токтогон, Бул жерге келип токтогон да ошо. токтогон. Эшигин ачып, тиги келин экөө сүйлөшүп отурганда, водительский жактан келип эле агамды муштаптыр да, муштаганбы же бир таш менен чапканбы, ошо машинанын ичинин баары кан болуп калыптыр. Мурду канаптыр, ушу кулактары жарылыптыр, могу оң тараптары, могу ошо какраш отурганда ушул жакта эметиптир. Анан ал машинадан эметип, анан тиги аялын сүйрөп чыгып сабаганда, агам чыгып, видимо, болушкан окшойт. Анан кайта эметип, кайта агамды сабап, моякка жер келип, моякта Артынан бе, машинанын артынан бе? Машинанын артынан келип, могу жерде иштер бар болчу, могу кар бар жерде иштер. Уштерден кармашып, иштер бар экен. Уштерде жыгылып жатып калыптыр. Агам. Башы көзү жарылган. 4 кабыргасы бир жагынан, 5 кабыргасы бир жагынан сынып, өпкөсүнө маталып калган да. Өпкөсүнө кан толуп, маталып калган. Анан уштерде жатып калыптыр. Эмеси. Анан булар барып жанакы аялын сабап, можендан кийимин тытып, жылаңачтап, аны видикка тартып,
Анан кайненесине жибериптир, жанакы Шүкүров деген эмеч, Зөөкүр неме. Кайненесине эметип, мына кызың ушинтип эметип жүрөт, мен экөөнү тең өлтүрдүм деп эметип, анан машинесин айдап алып, кайненесине үйүнө барып, кайненесин алып келип бияка кызын сүйрөп барып машинесине салып, үйүнө жеткирип, анан Энесинин көзүнчө ошондой сүйрөп барып энесинин көзүнчө сүйрөп барып, машинесине салып, анан үйүнө жеткирип, анан кайта келген окшойт. Анан агам сразу өлгөнбү же кийин кайта келип туруп үстүнө секиргенби белгисиз да. Тиги кайненеси айтып атат, биз салып атканда, тиги кызды эметип атканда, тиги киши сүйлөнүп аткан, бирдеме жеп сүйлөп аткан деп айтты да. Показанияларында бар да. Анан кийин түшүнгөн жокмун эмне жеп сүйлөп атканын, бирок тирүү болчу жепчи. Анан баягы кызын алып барып, тиги үйүндө калып калыптыр, тиги келиптир. Анан возможно келип дагы кайта сабаган бу жаткан жеринен белгисиз да. Анан кийин бул ошо катуу сабалгандан 4 эки жактан бир жагынан 4 кабырга сынып, бир жагынан 5 кабырга чыгып, үстүнө секирген окшойт да. Анан баягы кабыргалары сынып, өпкөсүнө маталып калып, өпкөсүнө кан толуп, ошондон каза болгон да. Ошол жерде эле каза болуп калган. Ушул жерден эле каза болуп калган. Анан кийин скорыйга где-то бир 11 чамаларында билдирип баштады да тигилер. Ага жер эмне кылышты белгисиз да. Анан скорыйдан мен күйөө балама звонок этип, тааныштары, анан күйөө балам мага келип, анан чогуу келсек, уже милициялар келип, буякта осцепление кылып, уже эметип атыптыр. Анан кийинки күнү биз көргөндө, битенде иштер боюнча машинанын ичи кан экен. Анан агам моденде жатыптыр. Тигилердин айтымында караганда, скорый биринчи келип таппай кетиптир. Звонок эткендечи. Моденде жатканда. Анан кийин кайта барып, кайта айтышат. Ушул жакта жатат дегенде, анан тиги скорый келгенде уже агамды сүйрөп моденден. Моденде иштер бар, жанакы вижиктачы. Сүйрөлгөн иштер. Мына момундай жатып калганда, моденге же сүйрөп келип, момунженге жаткырып коюшкан да. Ким сүйрөп келген ошону? Ошонун белгиси да, жана айткан балдар ошол Зөөкүр неме өзү сүйрөп келип, жанында бирөө барып ушундай сүйрөп коюптур. Скорый келип, ушундай жатканда мына моденде. Анан скорый келип, тигини өлгөн экен констатировать этип туруп, аныктап туруп, анан милицияга звонок этип туруп, милициялар келиптир да. Анан аңгыча биз келгиче уже милициялар келип калыптыр. Агам ушундай жатыптыр. Анан эртеңки кийинки күнү иштерин караганда, моякта иштер кармашкан иштер бар экен да. Кармашып, агам тияка жаткан эмеси бар экен, анан сүйрөп келгени уже видиктен көрүнүп турат да, сүйрөп келип бияка жаткырганы. Жана кылмышка шектүү эмне деп атат ал өзү? Кылмышка шектүү деген неме өзү ошо өлтүргөн мойнуна алып атат? Мойнуна алып атат, кызганычтан жасадым деп эметип атат да. Бирок эми ал деген өлтүргөндө, эми ал агам деген менден здоровыйраак болчу, анан уста киши болчу, темир менен иштечү да, паровой отопление жасачу, анан күчтүү адам болчу да. Бир балага моюн сунбайт болчу да. Антип өлтүрүп жатып калгандай эмеси жок болчу да. Анан бул ойлоп атам, бир 2-3 болгон болуш керек. Тигин жанында да бир 2 бала болгон болуш керек да. Подельниктер болгон дейсизби? Анан ошону айтпай өзү эле айтып, мен ушу аягымды кызганып эле ушундай ишке бардым деп айтып атат да. Анан тергөө кандай жүрдү байке? Кылмышчы 122 берен боюнча кылмыш козголуптурбу? Адам өлтүрүүгө аракет Ооба, 122 статья 1-часть боюнча иш козголгон Кочкор РОВДсынан. Мен арыз жазып бергем. Анан ошо иш менен эле карап атышкан. Анан эмне себептен тиги Нарын областтык УУДга алып кетип калды, областтык милициясына алып кетип калды билбейм. Мен деле недоверие кылган эмесмин. Мага айтпай дебей, бияктан облуска алып кетип облуска алып кетип калыптыр. Себебин эмне деп түшүндүрүштү? Себебин түшүндүргөн жок. Терге албайт экен Кочкор. Жок, мен айттым да, себеп эмне дедим, мен недоверие келтирбесем, эмне үчүн тияка алып кетти? Жок, ошолордун укуктары бар, өйдө жактан эметкенге. Укуктары бар, алып кетип калды. Мага билгизбей, эч кимге айтпай, анан ошо жактан сурагыла деп койду. Следователь эчтеке айтпай койду. Милиция РОВДун начальниги биз билбейбиз эчтеке, ошо Нарындан барып сурагыла деп туруп алды да. Анан Нарындан тергөө, эми тергөө деп деле айта албайм. Тергөө ошо айыпталуучунун показаниясы менен жазалды да.
полностью. Кочкорго келип следственный мероприятие эч кандай болгон жок. Мына моякта камералар турат. Бул камерадан эмелеринди алган жок. Таякта дагы магазинде камералар бар, камерадан дагы алган жок. Ошону кимдер катыштыгын суралган да жок балдар эч ким. Жок, суралыптыр, кийин суралган. чакырылып суралыптыр. Анан ошо айыпталуучу машина менен жүргөн да. Анан машинени стоянкага койгон жок, арестке койгон койбоптур. Ичинден отпечаток албаптыр. Ким менен жүргөн, эмне менен жүргөн машинеси дагы эметилбей калган. Мен агам айдап келген портердин ичинде дагы кандар бар болчу, анын дагы эмелерин алган эмес. Экспертизага алган эмес, кандын чачырандыларынан. Анан ошо мен барып бир жолу барып айттым, силер эмне үчүн ушинтип бияктан тергөөнү жүргүтө атасыңар, ошо ордуна барып, кошуналарынан, тияк бияктардан сурап, следственный эксперимент, следственный мероприятие жүргүзбөйсүңөрбү деп эмесем, ошо сен эмне болдуң беле ошо жакта, эмне антип айтып атасың тигит. Мен ошо шектенгеним үчүн айтып атам да. Мен болдум деп айткан жокмун. Шектенген үчүн ошо жака келип, кошуналарынан, тияк бияктан кимиси бар, эмне бар, ошо следственный мероприятие жүргүзүш керек болчу да. Кабинетте отуруп алып эле эметпечи. Ал тууралуу замначальник по следствию, ошо УУдун замначальниги следствие боюнча. Ага дагы кирип айттым. Ал ошо мен менен жолугайын деп чакыртыптыр. Анан кирип ага дагы айттым. Ал деле ноль внимания. Тиги следователь айтып койду, давай мен машинам менен баргыла, тигиндей мындай деп сөз менен эле айтып койду. Бирок эч кандай бияка келип следственный мероприятие жүргүзүшкөн жок. Бүгүн 19-сентябрь саат 12:26 Портер Hyundai Porter үлгүсүндөгү номери 01554 АБР латинский буквами каратабыз. Бияктагы ошо окуя болгон, Портердин артында болгондо, Портердин ичинде ачканда могул жакта следы крови имеются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 брызги, да? Могул жакта дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 брызги крови имеются. Могул жакта дагы имеются следы крови. Көрүнөт атабы? Вот, видно. Ага. Биякта. Ол айылга мынакей сиденьянын рулдун 1, 2, биякта дагы следы крови имеются, брызги. Көрүнөт атабы? Мынакей немеде спидометр астына көрсөткөндөгүдөй мынакей брызги крови имеются. Бул жагында да имеются. Бул жакта да имеются. Мынакей лобовой, передний, внутренний стекло. Мынакей следы крови имеются. Кызыл болуп турат да, кызыл пачка, кызыл. Бул жакта бул скоростьтин капталында. Мынакей бул жакта имеются следы крови. Мынакей каранын немесиндечи. Бул жагында имеются следы крови, брызги. И могул неменин радионун мак жагында. Вот 1, 2, это капельки брызги, да, крови. Вот тут еще имеются, вот тут имеются. Ошону экспертиза алганда ушунда алып эме кылса жакшы болмок. Делого приобщать этипчи. Ичинде, портердин ичиндечи. Вот боковой зеркало капталып койгон. Так. Ошол мынакта отурганда эле бияк тапочкасы могул тарапта болгон болчу экен. Ой, мен бүтүн тургандайчы. Тапочкачан болчу да. А когда нашли, туруп портердин артында сөйөк табылганда аякта в носках был. Без тапочкасы жокчу. Ошондой болгон экен окуя. Биякта ачкандан кийин ошо кичине жарым неме ачык болчу. Терезе биякта мындай экен, могул стеклосу, боковое зеркало, водительское левое. Чуть-чуть отодвинуто был арт жагындачы. Бул жалгандан кийин ачылбайт негизичи. Мындай болупчу. Ичин жалгандан кийин только с той стороны открывается. Ошо мына Портер. Ушул жакта окуя болгон. Осмоналы көчөсү. Эсилең, Сагынбай Орозбатка 207. Кагашыл окуя ушул жакта болгон.
мынакей портердин артында биякта отцепление бар болчу бул жагында. Квадрат 2 метр болгончу. Ушул портердин арт жагында болгондо мынакей биякта бул жакта көчө. Модемде жатып калган. Модем иши турат модемде. Жатып калган. Бияка сүрөп көчкөндө башы бул тарапта, буттагы кубула жакта карап турган, Анан барып эле мен барып бир 3-4 жолу бардым. Жанагы экспертизаларын дайындап эметишти. Ошолордун заключенияларын алганы барып, жанагы показанияларын булардын показанияларын бергендерин алып эле келип аттым да. Анан акыркысы ошо жанагы психологический экспертиза деп дайындаптыр. Анан аны деген состояние аффекта деп чыгарып коюштур. Анан мен ага макул эмесмин деп кайта дайындагыла деп эмесем, дагы кайта Аффект болгондо жанагы 122 биренен өзгөрүп берип атат пунктулар, бөлүмдү частьтер өзгөрүп берип атат эгер аффект болсо. Ал убакта деген ошо өзгөртө элек болчу да. Анан кийин биринчи бөлүгү менен козголгон болчу. Биринчи ошо 122 менен биринчи бөлүгү менен козголгон. Анан состояние аффекта боло элек болчу. Анан кийин ошо наркологический экспертизаны чыгарыптыр. Заключенияларын жазып берем. Нормальный эч кандай психический оору менен оорубайт. Өзүнө жооп бере алат деп заключение чыгарып берген да. Психолого-наркологический экспертиза. Анан психологдун эмесин чыгарабыз деп эмне үчүн комплексно жасаган эмес билбейм. Психологический экспертизаны өзүнчө жасашыптыр да эмнегедир. Жалпылап айтканда сиз тергөөгө аябай нааразысыз. Нааразымын. Анан дагы бир нерсе белгилеп кетким келет. Ошо психологический экспертизадан чыгарган экөөнүн бирөө Абдуллаева деген. Ошо Ленинский иш боюнча бир тергөө иш боюнча ошондой психологический аффекта деп чыгарып кармалып УКМКнын тергөө абагында Абдуллаева деген ошо сотрудницасы Азыркы күндөбү? Азыркы күндө ошо последствие. Сиздердин да чыгарган ошол. Ошо дагы ошо чыгарган. Анан кийинкисин жок, мен макул эмесмин, мына тиги деген ушундай момундай болуп атат, кайта дайындап бергиле десем, кайта психологический экспертизаны экинчи жолу дайындады. Анан башкалар эметтир, башкалар деле тигинин жазган эмесин көчүрүп жазып туруп эле берип коюшуптур да. Анан ошо менен мага айтышкан эмес, бирок ошо состояние аффекта болгондо ушундай статья болот деген, бирок тигини токтотуп, 122-ни токтотуп, 123-чү статья менен козгоп чыгарган постановлениясы менен мени тааныштырышкан эмес да. УВДбы? УВД тааныштырган эмес. Анан тааныштырбай эле ошо менен сотко өтүп кетти. Сотко өткөрүп, ошо сот азыркы учурда ошо менен карап атат да. А мен ага нааразымын. Мен жана ошо экинчи чыгып келгенде деле мен буга психологический экспертизанын корутундусуна макул эмесмин, каршымын деп жазып бергем да. Анан эмне деп атат? Баягы көрсөтмөлөрүн окусак, жыныстык катнашта болгонбу деген да жагдайлар бар экен да, ошол жөнүндө айтып кетсек. Кантип ошо машинесинде болуп калган ошол тиги шектүүнүн жубайы болуп аткан аялды ошол. Ал жубайы деген ошо бир 7-лерде эметип, баарын тең давай кеткиле деп үйүнөн чыгарып, эшикти бекитип тур, могу дарбазаны бекитип тур, үйүнүн эшигин кулпуга бекитип тур. Анан ошонун аялын жанагы жандагы жубайы дагы бир келин, дагы бир 2 баланы эметип, үйлөрүнө жеткирип тур, момунда барып, үйлөрүнө жеткирип, анан тигини дагы кет деген го. Анан мен такси менен эле кетем, жеткирип коеюн десе болбойбу, такси менен эле кетем деп эмеп тур. Анан бияктан келип, бул жерге токтогон убакта тиги ошо дагы көргөндөр бар болуш керек, машинеси менен кеткенде. Айта кетчү, бул жерден кетип атканда Замир деген бала келип калыптыр. Кет машина менен кеткенде Какулюш деген бала калып калган. Агам анын бир ошо эмеге алып кетем деп аткан, тиги жумушкачы. Алып барып ошо жумуштан көрсөтөм, менга жардам берет тиги деп. Анан кийин ошо калыптыр. Анан булар чыгып машина менен кеткенде, тиги Замир деген бала келгенде тиги кыйкырыптыр да, замке карачы деп, тиги Рахматтын аялы тиги акыл байкен машинесине түшүп кетип калды деп. Возможно, ошолор айтышы мүмкүн да. Анан Рахмат келип ошо артынан аңдыган ошо болуш керек да. Анан келип ошо токтоп сүйлөшүп отурганда тиги агам эшикти ачып коюп, өз атыгы сүйлөшүп турганда ошо келип эле ошо кол салышкан да. Анан аялын сабап
аялын сабап жанагынтип эметип атканда агам барып багы кой деп ажыраштырган окшойт. Анан кайта агамды сабашты. Атыгы жаңгыз киши эки кишини кантип сабайт? Жанында болсо да бир эки алганда анан Алар эч ким билбейт. аны көрсөтмө берген жок. Бул силердин шектенүүңөр болот. Мен өзүм шектеним да. Анткени деген эми ал киши деген бир кишиге моюн бербейт болчу. Жалгыз бир киши анча жаракат кыла албайт болчу да. Ген прокуратурага жазгам, арызды анан УКМКга, центральный аппаратка жазгам. Жазып ушуну карап бергиле десем, Ген прокуратура Нарын прокуратурасына жибериптир. Анан мен тиги ошо караган, мен арызымды караган следователь ким фамилиясын алып, ошонун телефонун алып, звонок этип айттым да, силер деген мен силерге арыз жазсам, Ген прокуратурага. Анан кийин силер эмнеге УУДга жөнөтүп атасыңар? Ошо УУД, ошо мүчүлүктөрдүн баарын кетирип атса, мен ошо мүчүлүктөрдү көрүп туруп силерге жазып атсам ишенип, анан кайта карышкырга койго кайтарткансып, кайта өзүлөрүнө берип салдыңар. Жок дегенде мени чакырып сурап койбойсуңарбы? Деп айттым. Анан азыр ошо каттары бар. Нарын УУД эмес, облус прокуратурадан келген жооп. Анан УКМК болсо Нарынга жиберген билбейм, ушу Кочкордун УКМКсы мага жооп жазыптыр. Анын дагы көрсөтөм катын жообунчу. Эч кандай натыйжа болгон жок. Көзөмөлдөп атабыз деп айтышат, бирок кантип көзөмөлдөп атканын билбейм. Сот ошо ойдон карап атат да. Азыр сот башталганына канча болду? Башталганына 3-чү отурум болуп атат го. 3-чү отурум болуп атат да. Азыр баягы алып келип көп нерсе каралып аткан экен да. Баягы 123-чү аффект мен кетип калды да. Ошо менен карабашат. Анан кийин мен УКМКга дагы барып айттым. Силер деген эмне 60ка кылып атасыңар? Эме районный прокуратурага кайрылгыла дейт да. Анан айттым, районный прокуратура, областной прокуратураны кантип тескейт? Жөн эле 60ка кыла бересиңерби? Жок дегенде сурап. Ишти тиги УУД карап атпайбы, Нарын облустук. УУД карап атат. УУД областной генералдык прокуратура жазсаңыз, райондукка кайта кайрылга дейби. УКМКнын немеси бияка жиберген окшойт. Анан УКМК мага кат жасап атты. Райондук прокуратурага кайрылгыла деп, бул боюнча деп. Анан кийин мен айттым, кичине сурап койбойсуңарбы? Ишти область тескеп атса. Область тескеп атса, анан кийин бул местный прокуратура кантип областной прокуратураны тескейлет. Мен азыр каттардын эмелерин баарын силерге берем, ошонун баарын көрсөтүп бергиле, анан өзүлөрү ошо Ген прокуратура, УКМК ошо жыйынтыгын чыгарсын, булардын иштегенине кандай баа берсин. Мен баа бере албайт экен, өзүлөрүнүн ошо жазгандарын өзүлөрү окуп, анан өйдөкү эмелер инстанция баа берсин деп ойлойм да. Баланс арты кайыр болсун апа. Жаман окуя болгон экен ушул жерде үйүндө. Жагында ушул боюнча кичине айтып берсеңиз. Балам алдыңа кетейин, өз оокаты менен өзү тың жашап, оокатын өткөргөн адам болчу да, слесарь болчу, сантехник да болчу, ремонт эмелерди дагы жанагы холодильник тыгуулардын баарын оңдоп, анан уста да болчу. Печке да жасачы. Печке жасап, дала элдин үйүнө жылуулук киргизип, ушундай оокат кылган адам болчу да. 2 баласы бар, үйлөп жайлаган, аларды бир кыз бир уулу. Анан ошентип иштеп атчы. Бул уулум негизи боорукер адамга. Ушунда бирдеме болсо, бирдеме инструменттерин сураса дагы менде бар деп эртекке колунан аябаган адам болчу да. Анан кийин бирөөнүн эмелерин уккан, анан ушундай адам эле. Көлгөдө барып иштеп, ошол жакы көлгө барып иштеп кетсемби, абасы мага жагат экен. Ошол жактан да жумуш, бир кыш ошол жакта иштеп келди. Анан ушул тапта көлгө кетмек да. Көлгө кетип, анан кийин берге келип машинеси техника бузулуп калат го, запча салдырып, ошону алдырып бүтсөм эле кетемин деп эметип калган. Анан мен дагы берге келип калгам. 5-күнү келип, анткени эжемдин ашы болмок да. Анан эртерээк барайын, адаптироваться этип, антыбынан кийин барганыма, анан уулума да жолугуп калайын, көлгө кетем деп атты эле. Деп анан кийин келип, кысымкына түшүп калгам да. Түшүп анан кийин мен келдим деп ошонттум да. Мама келдиңизби?
мен ремонтым бүткөн атат, бүтсө эле мынакей жөнөймүн. Барып кетемин деп ошентти. Келет экен деп элетам, келет экен деп элечи. Анан кийин ошо менен эле жок, анан эртеси күнү угуп атпайбыз, ушундай неме болду деп. Я айланайын, Кудай билем эмне мындай болуп калды. Деп анан кийин ошо менен кантейин баламдан азыраак болдум да, ушундай ак көңүлдүн аты арыбайт, аты арса да өзү жарабайт дегендей. Бирөөнүн арыз муун угам деп отуруп неметип калдым, айланайын. Анан ушундай жорук болуп отурбайбы. Ошо менен анан кийин азыр ошо мен шаарда жашайм. Себеби ошо өзүм баягы ден соолугума карап ошол жака кеткем да. Неберелерим менен анан кийин ошентип анан кийин келип калгам, жолугуп калайын деп. Ошо жолугуп албай калбадым, айланайын. Ушинтип не за что бирөөнүн эмесинен ушинтип адүнө менен кетип калбадым. Ошол эми эмне кылар, менден издегенибиз акыйкаттык. Анан бериге келгенден кийин баягы жашыргандан кийин бардык. Айланайындар дедим. Начальник милицияга да кирдим. Мен эсе болот элем. Бир силерге ишенейин, бир Кудайга ишенейин, акыйкат тергеп ошол эмен канкор акмак иттин иш кылып жазасын бергиле. Айланайындар деп ошенттим да. Болгону ошону айтып анан кийин кеттим. Эмне кылам андан башка? Мына ушундай. Анан бу жерде дагы келишип, ой, кечирип койгула деп баягы жашыра албай атсак, толгондо кой келтир, кечиргенде ал деген силердин балаңар түрү. Ал деген менин уулум деген жерде жатат. Мен кандай кечирем? Буту колу сынып калса да бир жөн. Анан кийин жок болуп отурат. Бул эмне деген тантык, эмне деген адам деп эчтеке мындай эметкен кабыл алганда жокпуз. Анан ошол жакта келип туруп жанагы деп неметкенбиз да. Бир сотко силерге ишенейин, өкмөткө ишенейин, бир тиги Кудайга ишенейин, айланайындар акыйкатты бергиле деп. Анан кийин а дегенде чыгарган эмеси вменяемый деп неметиптир да. Андан кийин эле эмнегедир тиги документтерин немеге алып кетип, тиги нарынга алып кеткен экен дагы, аяктан анан кайра тиги экспертиза кылып, невменяемый кылып чыгарып, анан кийин ушинтип отурушат да. Аффекта деп да, ошо аффекта деп. Алып келип мындай карап турсак, вообще мен бул копиясын дагы окуп көрсөм, эме дейт да баягы. Менин оюмча дейм, мен караган кишимде 80ге чыккан. Наводящий вопрос бергендей да, жөн элечи. Наводящий эмне аффект болгонбу, аффект менен эметкенби дегендей кылыпчы. Анан, конечно, аффект деп жасат да тигилер дагы. Мына карабайсың айланайын. Тергөөчүлөр тиги экспертизага ошо подавать эткенде, как будто мындай невинный овечка байкуш аялына күйүп жүргөн эмедей кылып подача кылышканда, ошондой следствияны жүргүзүп, ошо тиги подача экспертизага ошондой подача берген да. На самом деле булар аял күйөө болуп жашабайт экен. Тиги аял өзүнүн энесинин үйүндө жашайт экен, тиги бала өзүнчө жашайт экен. Анан ушу артынан кууп эле, ичип жүргөн жеринен кармап алып эле тиги кийимдерин тытып, ыргытып, видикке тартып алып энесине жөнөтүп эле. Анан ушу агамдан мурунураак 1-2 ай мурун дагы бир баланы кармап алып сабап, аны дагы өлтүрөм деп үйүнө барып, өлтүрөм, сени атып салам, сайып кетем, тигинтип пинтем деп, анан ал бала качып кетти шааргачы. Анан аял айтат да, ооба ошондой болгон. Аялы арыз менен көп жолу кайрылган бекен милицияга. Баса мындай болуп турбаса. Биз келгенде бияктан айтты. Неме деп, булар ушундай семейка болчу деди. Бул 5-6 тажатты 5-6 жолу келишип ушул жакта ушундай болду деди. Анан ошондо эметинде бул ошо хулиган турбайбы анда депчи. Айланайындар ушу акыйкат чыгарып бергиле, бир Кудайга, бир силерге ишенейин деп ошентип эмет айттык да. Үйлөлүк зордук, зомбулук да. Ошонун жертвасы болду менин агамчы. Анткени деген ошо үйүнө тынчтык бербей, жана күйөөсү. Жанатып аял айтып атпайбы, жанагы тынчып калдым, кулак менен тынчып калды, мамамдын тынчын алып, түн ичинде келип пипилдетип, тынчын алчы деп айтып атат да аялчы. Анан соттон да кайтты. Менттер биздин ишибизди ушундай карап койгондо өз убагында, милициялар. Ушундай окуя болбойт болчу деп аял айтып атат. Көңүл бурбай койгондо, Кочкор облусу. Ооба. Бул үй бүлөлүк зомбулук да. Зомбулуктан анан жанагы эми аялын деле көрөсү бар эми ошол жанагы аябай беттер тырык-пырык ушу психологический эме алып тырап алган да негизи. Аябай
кордук көргөн аял да, кордук көрсөтүп турду, анан ошонун жертвасы менин агам болуп атат да. Анан менин агамдан мурун да бир баланы сабаптыр ошентип. Ал качып кутулуптур, ал жаш бала экен, өзү курду бала экен да. Качып кутулуп шаарга жерде качып кетти. А менин агам болсо ошо үйүнүн алдынан эме ушинтип. да, нар жак бер жак ошол жерде туруп эметип. Анан дагы кайрат интересное. Аялы болгон жокпуз деп айтып атат да. Болгон эмес, эмнени айтып атасыңар десечи. А следователь болсо экспертиза чыгарып атат. Жүзөккө катнаш болгон деп. Болгон деп биологический экспертизаны чыгартып атат да. Аял айтып атат болгон эмес деп. Аял айтып атат болгон эмес депчи. А почему-то биологический экспертиза чыгарыптыр. А эмне каяктан алганын белгисиз да. Мына экспертизанын заключенияларын баары бар. Берем анын баарын. Мына эметип карап отурсак да жана ошо чыгарган экспертиза мен радиодон уктум. Канча киши камалдыптыр ошондой эмелерден камалды деп. Камалгандарын айтып атат го. Даже эмеден телевизордонбу мындай көрсөтүп көздөрүн жаап бир 6 кишини көрсөтүп ушундай беспирий жыл болгон эмне деген тандык айлана мынтип отурса кийинки поколение кандай тарбия алат, кандай бул өкмөткө ишенип ушундай эме болсо боло берет экен деп эле кишини ушинтип эле эмете бериши. Aynen. Şumduk işi olsa bir şumduk mındaydı Kuday vermesin. Oşul aylanıp biteyim. Bugün sot bolot degenden gelip oturabız. Onu açık ayıkın айтып кетет элем ошо Ген прокуратура камчы кыдырышайбыз, Садыр Нургаевич эгерде көрүп атса ушуларга көңүл буруп акыйкат тергөөсүн. Экспертизага наразысыз, прокуратурага наразысыз. Ишти тергеген Нарын облустук ички иштер башкармалыгына Кочкор райондук ички иштер башкармалыгына наразысыз. Следовательдерине ишти бурмалап башка нукка бурган үчүн да. Азыр ошо бурулган тейинче сотко келип сот карап атат. Анан ошо бурулган боюнча ошо сот каралып атат. Анан бул Кочкор райондук УКМКнын жетекчисине дагы айттым, жетекчисине айтсам деген биз сот жүрүп атпайбы эмет ал. Мен айтып атам, ошол следствие бурмаланган бойдон келип ошо сот карап атат. Кантип анан силер кийлигише албайсыңар деп айтып атам да. Биз кийлигише албайбыз соткочу. Анан бурмаланган эмени алып келип эле сотко карата берсе. Bir hakikat boş gerek de. Ошо акыйкатты талап кылып кайрыласыз. Ошо акыйкатты талап кылып, ошо зөөкүр адам, өлтүргөн адам өз жазасын алсын, адилеттүү жазасын алсын деп айтат элем да. Аффект эмес, жана убийство боюнча ошо акыйкат өзүнүн жазасын алсын. Ал болбосо болбойт. Эртең күнү дагы ушундай улана берет. Ал эртеңки күнү мына аффект менен эметет, мына 3 ай болду отурганына. Bir күнү 2 күнгө эсептелет, 6 ай болот, мына 3 ай болду. Анан кийин 5 жыл берет дагы, 4 жыл правоста менен кое беришет. Ушундай кантип болсун? Мен ошого эле шектенип атам, ошондой кылышат деп, бошотконго аракет кылышат. Ушундай кантип болсун? Мен мал урдаткан жокмун. Ал мал урдат бирдеме эметпесем да мел жейт эле мен ошо башыма көсү. Буякта адам өлүп атпайбы? Анан кантип карап отурулам? Урушулук башка нерсе болсо мейли койку, эми мал деле өлүп калат тигип жеп. Анан бул адам баласын өлтүрүп атып анан ушундай болгон кантип болсун эми? Ошо обл прокурор, надзорный орган. Ошо тергөөнү мына караш керек болчу да. Анан кийин казыр отуруп алып биз көзөмөлдү кылып атабыз дейт. Эмне кылып көзөмөл кылып атабыз? Сот ошо аффект боюнча карап атат. Анан кийин көзөмөл кылып атабыз дейт. Кабинетинде нарында отуруп атабыз. Кантип көзөмөл кылып атат? Мага кызык да ошо. Эптеп мына кагазддар мына нарындын болгон токко кагаз. Кагаз. Отписка. Эптеп эле отписка кылмай да. А мындай сурап, эмне болду эле, мына чакыртып мени мисалы үчүн мен жаздым да. Ай байке эмне болду эле, кандай болду эле, эмнеге мынтип жазып атасыз деп сурап койбой, тиги Ген прокуратура областка жөнөтүп коет. УКМК болсо тиги областка жөнөткөн болсо, област бияка жөнөтүп, атигилер болсо мага кат жазып атат райондук прокуратура. 11 чамасында күйөө балам келди үйгө. Келип байке ушундай акылбек каза болду дегенде качан эмне болуп бурда эле анан кийинип алып эле сразу келдим. Келсем ушу акылбек жаткан экен бул жерде узундан. Милициялар
сүрөткө тартып, тияк биян эметип ушул жерде жүрүп бир жанына жооткон жок, бирок мындай карадык, тимелек таанылгыс бала. Аябай жанчылып салып бир, тимелечи. Анан кийин ушул жерде турган мен айтарым да өзү кара жумушта иштеп жүргөн бала эле. Бир экөөнө моюн бербейт эле. Муну көптөп эле сабап кетишкен. Ошону эметип турабыз да. Анан ошо айтайын деген дагы эмем өзү бир органдар тияк бияны агыттı тергебей атат. Баары эле бурма болуп эле бурмалап салышты. Ошону бир чоңдорубуз көрүп, жанакы Канчыбек Кылгышаевич дагы көрүп тияк биян кылып, ушулар бир жакшылап жазасын алса деген ой менен кайрылып атабыз сиздерге. Мал деле несте адам баласы өлүп атат. Ушуну ичара ушу жалаң эле кишилердин тааныштары бар окшойт, тияк биян менен жүрүүдө бүт бар деген ушу ызычы кылып чыгып эме салды. Ошо мен бул эки өзү балдар жакшы да, бирок жанакынтип моюн бербейт эле. Аябай эле кыйын болуп калды. Эжем 80 келип калган киши. Бул киши да өзү оорукчал. Шаарда турат, шаардан келген. Бу да кыйналып, эми ушуну акыйкат болсо деген оюбуз бар. Көз кичинекей элден бери чоңойгонбуз. Дос, жакшы дос. Кичинекей бир күн почти бир күндө төрөлгөнбүз экөөбүз. Өзү да жакшы киши болчу. Элге зыяны жок. Кичиелдик. Өзү кара жумушта ишти өмүр бою. Паровой салып, темир менен жумуш. Анан ушу бир киши экенин ишенбей турам да. Бир киши муну эметкен жок. Бул 2-3 кишини жөн эле өзү эле жага чапчы өзү. Анан бул бир эле киши эмес ошол. Анан эмне кылабыз эми? Ошону жакшы карап берип, жакшы эметсе, биз деле күйүп атабыз аябай. 60ка жаңы эле чыкты эле 60ка чыгып алып кетип калды багыш. Ошол айта турганым ошол эми. Азыр Кочкор райондук милициясына келдик. Азыр ошо бир катар суроолорду берип, бир маалыматты тактап алсак дейбиз да. Эмне себептен өйдө жакка тергеген, мурдакы ошо түшкөн арыздарды эмнеге караган эмеспи, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнчачы. Ушул маселелерди азыр талкалоого аракет кылабыз. Саламатсызбы ака. Стопус привет, Кайрат Кенжебаев. 13 сентябрдагы Акыралиев Акылбек мырзанын өлүмү боюнча бизге маалымат керек эле. Бизге катар жагдай ким жооп берет бизге? Дежурный ким? Аке, сизби? Ассалам алейкум. Рұқсатпа. Кайрат Кенжебаев. Акыралиев Акылбек байкенин өлүмү боюнча. Тергөөчүсү ким эле? Ким эле байке? Фамилиясы? Замирулу нарядтан чыгып бүгүн эс алууда. Бери болсо башка начальникте ким бар? Следствие начальниги ким бар? Следствие начальниги нарынга кеткен. Ким жооп берет байке? Аны тергөөчүсү эле жооп берет да. Жо, ошо айтып койсо ким бар? Начальник барбы, башчы барбы, ким бар? Начальник чыгып кетти го дейм жаңы эле. Начальник чыгып кетти. Эч ким жок банан. Абайт малына да келип алган турбайсыздар. 11 эле болду. 11 2 ким калды? Мисиледи убакыт. 11 Болду экен сиздерге. 11:50 болду. Убактыңыздар келдик да, бет келдик да. 6 минут бар да. 2-де келе алыңыз. Жок, азыр айтып койсуз. 2-де сот бар бизде, сот тартабызда. Сиз азыр жетекчиликке чыгабыз. Сиздин фамилияңыз ким? Кайрат Кенжебаев. 100 беспредел. Журналист десеңиз. Азыр чалып байланышалы, анан айтабыз, э? Убакыт болду элек, обедиңиздер болду элек. Аз байланышалы. Сиздер эме 12-ден 2-ге чейин обедте. О, 2-ге чейин обед. 2 саат обед кыласыңарбы? Түшкү тамактан 2 саатпы? Круглосуточно иштейсиздер 24 саат. Азыр башчысы чыгып кетти. Тергөөчү түнү бою иштеген дейт, эс алууда дейт. Тергөөнүн башчысы жок экен, алда бир жака нарынга кетти дейби? Нарынга кетти дейт. Кочкор ибисинде мындай жооп бере турган эч ким жок экен. Азыр жетекчиликке чабал дейт, ошону күтүп атабыз.
Кайрат Кенжебаев, журналист. 101 дел. Байке журналист боюнча азыр эми сотко өтүп кеткен турбайбы? Ким фамилия Асаралиев Акылбек байкенин иши боюнча. Шүкүровдун иши боюнча. Шүкүровдун иши боюнча бизге катталган билесиз. Ал боюнча катталып кылмыш иши козголуп, тергөө караштыруу боюнча Нарын УУДга жөнөтүлгөн. Нарын УУДунун тергөө кызматы ошак тергеп соттун кароосуна жиберип жүргөн мен айта албайм. Ошак чечим кабыл алган. Анан биз сурап атат да буга чейин бул үй бүлө ызы чуу болуп бир канча жолу роодо кайрылган турбайбы? Ошол кезде кандай чаралар көрүлдү эле? Ал боюнча мен маалымат айта албайм. Ал боюнча кара кайрылгыла, ошонун негизинде мен силерге жооп берем. Азыр бул жерден карап туруп эле тигиндей мындай деп айтууга жооп бере албайм. Расмий түрдө кайрылыш. Расмий түрдө кайрылган, ал боюнча жооп беребиз. Негизи кайрылганбы мурда булар ызы чуу болуп жүргөндөрүн билебиздерби? Мен айта албайм аны. Жок, кайрылыптыр. Кайрылып аягы. Анткени келинчек айтып атыптыр да, милицияга убагында чара көргөндө мындай жаман нерсе болмок эмес, чара көрбөй койгон, канча жолу кайрылган, үй бүлө Бул боюнча сиз басма сөз кызматына кайрылып, өзүбүздө ушундай басма сөз кызматы бар, ошолор толук Нарында Кочкорлуудо? Жок, Нарын УУДда. Ошол толук кандуу жооп берет. Ар бир маселе боюнча, суроо боюнча. Сиздер просто текшерип ишти каттагансыздар, ошо менен Нарынга жөнөткөнсүздөр. Андан аркысын билбейсиздер. Андан аркысын айта албайм. Жагдайлар тууралуу да айта албайсыз. Жагдайлар тууралуу да айта албайм. Анткени бул боюнча мен бул жерде улук тергөөчүмүн. Астында ошондо Замирұлы Нурсултан улук тергөөчү ал тергеген. Ошол тергөөчү чыккан өзүнүн кыймыл аракетин жүргүзгөн, ошонун негизинде УУДга жөнөткөн, УУД тергеген. Оор кылмыштардын бирине келгендиктен УУД өзү тергеп өз чечим кабыл алган. Түшүнүктүү. Жанагы үй бүлө зор зомбулук боюнча басма сөздөн алынды деп атасыз. Ошоктон алыңыздар. Аты жөнүңүз ким болот? Расмий түрдө кайрылыңыздар. Мен Кочкор районунун тергөө кызматынын улук тергөөчүсү, милициянын капитаны Мокенов Азат Нарынбекович. Азат Мокенов. Азат Мокенов. Рахмат. Улук тергөөчү Азат Мокеновго кирип чыктык Кочкор ИБСинен. Тергөөчү айтканда бул иште булар тергеп 122-бирин менен кылмыш козголгон экен, бирок кийинчерээк Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгына өтүптүр иш. Ошол жак тергеген. Ал эми ошол эле учурда биз зордук зомбулук боюнча, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча айтсак, ал тууралуу маалыматыбызды айта албайбыз. Расмий түрдө кайрылсаңыздар, Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгына кайрылсаңыздар, басма сөз кызматы жооп берет деди. Жабырлануучу тарап адам өлүмүнө шектелип жаткан РШнын жубайынын аудио жазуусун уктурушту. Алардын бамында шектүү келинчегине зордук зомбулук көрсөтүп келген. Мен башымчы ооруп атат. Мен сатырсам, мен жаткан жокмун, сен жатканымды кармап алдыңар беле, биринчи көрүп туруп сүйлөбөлөчү, ар кайсы сөздөрдү сүйлөбөйчү. Сен ошо байке просто өлүп калган эле, жалко да, блин. Ошо байке бар болсо даана башкача болмок да. Мен эч кимдин башымды оорутпайм мен. Рахмат өз колу менен кылды, өз мойну менен тартып берсин. Ар кайсына азыр күйүп бышып отурат ал деле. Мен деле жыргаткан эмес ал. Жыргатып деле кеткен эмесмин мен. Күйүп бышкандайчы. Өз колу менен кылды, өз мойну менен тартсын. Мен дагы сени менен сүйлөшүп турган сөзүм жок мен. Ортодочу. Мен сага сүйлөшкөндө мен сүйлөшөйүн деген да оюм жок. Мен өзүм проблема менен жүрөм мен. Башымды оорутпайм, мен башымды оорутпайм. Башым эч кимге оорутпайм, мен жашайм, өзүм билем каякта жүрөм. Может мен Европага кетем, может мен Турцияга кетем, может мен Кочкорго, конечно, мага айла жок эле барчымын. Рахмат. Окуй деп кишинин жанын койбой, же шаарга жашатпай, же көлгө барсам көлгө жашатпай. Мен ошон үчүн Кочкордо жүрчүмүн. Азыр мага наоборот сүйүнүп атам мен азыр. Кенен кесир телефон чалып, мени чагып, мамамды тажатып, барып алып, түн ичинде бир чалып, күндүз бир чалып, түн ичинде машинасын айдап барып алып пипилдетип, эми ызы чуу кылган киши жок. Каалашымча басам мен. Мен качпайм элдерден. Просто туура мен совесть не позволяет, мен деле уялам, мен деле жүрөгүмдө бар. Ар кайсын ойлойсуң. Блин, элдер эмне деп атат деп өзүң эле чын эле уяла баштайсың, ал жагы бар туура. Бирок деген Биз Кочкор райондук сотунун алдында адам өлтүрүүгө шектелип жаткан РШнын кайын энеси менен баарлаштык. Өзүн Жумагүл деп тааныштырган бул айым
Каргашалуу окуяга күбө болгондордун бири ал окуянын айрым чоо жайларын айтып берди. Эже кандай болду эле бул күйөө балаңыз менен кызыңыздын ортосунда көп ырчыр болуп келген дейт. Анан баягы сабап алган учурда сизди да чакырган дейт ошол убакта. Кандай болду эле көргөнүңүздү айтып берсеңиз. Эми көргөндө ошол күнү мен болсо тиги чолпонго кеткем. Классташтар немеси менен анан ошо келсем кызым жок экен үйдө. Ошо менен где-то бир 10-11 болуп калганда анан бир кезде эле тиги күйөө бала келди. Кызыңды алып ал. Тиги экөөнү тең өлтүрдүм деп эле. Анан кийин эле эмне дейт деп эле эметип чыгып калдым, шашып эле. Чыгып эметсем эле бир жерден тиги машинеси менен келип эле ушул больницадан үйдө кайрылып токтоду. Токтоп эле анан тигил баланын артынан ээрчип эметсем эле кызым жатыптыр ошо. Аябай тамтыгы кеткен. Сау салып турганда. Башы көзү, кулактары айрылган. Ушундай болуп жаттыр. Анан баягы жерден эле эмне кылганың деп эле эметсем эле болду баскала кеттик деп эле ошентти. Анан мен муну тиги эме кылайын эми. Докторго алып барайын деп ушинсем эле болбойт докторго баскала. Түрү эле эчтеке болгон жок деп эле ошентти. Анан коркуп эле мен деле эмне кылам? Анан барып эле анан машинеге салдык. Кызыңызды салдыңыздар да? Ооба, өзүм. Жана маркум Ашыралиев Акылбек байкени көрдүңүздөрбү ошол жерде? Эмне болуп жатты? Биринчи кыска чуркап баратканда көргөн жокмун, чынын айтканда. Көргөн жокмун, барып кызымды көрдүм, акыбалын өлүк эле жатыптыр. Анан эле темселеп эле кайта кокуйду копшотуп эле эмне кылам десем эле тигил баладан корктум, чынын айтканда. Аябай ушундай агрессивный болуп турду да балачы. Күйөө бала. Ошо мен эле акырын эле бас деп эле баскыла деген эле эметкен эле кызды сүйрөп эле мындай көтөргөн жокпуз да. Сүйрөп эле барып машинесине салды. Артынан мен дагы чуркадым. Аңгыс эле кайта кайрылып эле эме кийимдерин алып алайын деп эле кайрылып мынтип чуркап артка чуркасам эле тигил бул балага окшогон киши экен мындай жатып мен бактын түбүндө экен. Мынтип башын көтөрүп эле бирдеме деп сүйлөдү. Мынтип сүйлөп эметти. Анан эле ага деле көңүл бурган жокмун. Мен мынтип эле карап коюп мас экен деп эле эметтим. Анан деле күйөө баланы сабаганын деле билген жокмун ал баланы. Көргөн деле жокмун сабаганын. Анан мынтип эле анан эле кызыма чуркап эле рахмат эме кылбайлыкпы, скорыйга алып барайлы десем эле эчтеке эмес, мас. Эчтеке болбойт, баскыла деп эле тиги эме кылды. Машинесине мен түштүм. Ошо түшүп эле анан үйгө бардык. Үйгө барып эле кызды түшүрүп алдык. Түшүрүп алып үйгө ошо кире беришке эле жаткырдым. Кичине эс ушуна келсин депчи. Анан бир эс ушуна келгенде анан ар жака киргизип төшөк салып эметсем эле аңгыша 1,5 саат 1 саатка жетпей эле милициялар келип калды. Ошо милицияны алып барыптыр ошо. Ушул жерде өзү менен чогуу ичкен бир кыз детекта жүрөт. Ошо менен эле анан тиги балага келип, рахматка келип, рахматты алып кетти. Ошондо өлгөнүн билдиңиздер сабап алганда? Ошондо билдим тиги баланын өлүп калганын. Ал биринчи мынтип айтты. Рахмат, сен бул эмне кылганың? Скорыйга чалсаң болмок десем эле, мамаша силер чалып көргүлөчү деди скорыйгачы. Анан мен чалдым скорыйга. Чалсам эле скорыйдагылар азыр бул көбөгөн сайга кетти эле, келсе барат деп ошентти. Анан кийин эле тиги аңгыча эле дагы чалдым. Келди скорый деп ушинсем келди деп ошентти бала. Тиги балачы. Ошо менен эле кабарсыз эле отуруп калдым. Аңгыс эле ошо бир кезде анан үйүнө чакырды меничи. Мамаша үйгө келсеңер деп. Ошо үйүнө барсам ошо буту колун жууп, кийимдерин которуп даярданып атыптыр бала. Бол өзүм эле барайын депчи. Милицияга өзүм эле барайын деп эле анан аңгыс эле анан милициялар келип калышты. Экөө мурда кызыңызды сабап уруп жүргөн деген маалыматтар айтылып атат. Ошол чынбы? Ажырашып жүргөнбү? Ажырашып деле кетчи. Мындай да, бул баары ичкилик болуп калды экен. Ичкиликтин айы. Кызым деле кээде чынын айтканда ичип, бербей ичип калчу. Анан экөө урушчу. Мен деле баягы эне катары калыстымды айтчым, эмне эркек киши ошондой кылат да. Ичет, чычат. Эмне антесиң сен? Эркектерге теңелип деп айтчымын кызыма чынын айтканда.
ошонун бир урушуп бир талашып эле как семья катары 10 жыл жашады. Мына эркек баласы бар болу керек. Ошо андан башка деле сыйлы болчубуз. Тигил бала деле мындай биздин семьяга аралашып, эми ал урушуп талаш. Видеога тарткандан айтпайсың. Ал эми бияктан болду да ошо жерден. Сизге видео жөнөтүп жүргөнбү ошо сабагандан сизге тартып? Жок, андай жөнөткөн. Жок. Ат жөнүн айтпайсызбы? Жумагүл. Болдуңуз беле же сиздер кетип калгандан болот? Биз кетип калгандан болуп, биз кетип калган. Арак ичтиңиздер же эмне болду эле же ошондо? Ичип атыштыр мен барганда, кыз болчу баары. Барбы? Кимдер кыз эле? Ошо жана аял бар экен. Анан ошо тегеректеги биякта сотко келип аткан балдар бар ошолор. Бар экен чогуу анан тиги аялды кубалачтыр кеткиле деп. Мо мына себепкер болуп калган аял. Ошол эки аялды кубалачтыр кеткиле деп болбой аттыр да ал кетпейм. Аябай кызуу экен ал. Ар жактан туруп келди да үйдүн артынанчы. Ошол жакта токтоп атыптыр ошол. Сиз көрдүңүзбү же сиз кетип калдыңызбы? Биз кетип калгандан кийин. Сиз кетип калгансыз. Жок. Жөн эле отурушкан. Жөн эле отурушкан. Тетик айтып атат, эмне мага асыласыз постоянно эле? Мен эмнеге кошушум керек? Мен көрдүм беле. Көрдүм беле мен муну. Балага сен айтып атасың. Мен көрдүм беле. Сен жулумду алып айтты. Мен айттым сени. Сени көрдүм беле. Каян айтып атат? Каяктан айтып атат бул? Каяктан билем мен? Силер эмне мага айтып атасыңар айтып? Антпегине бар. Ким айтты? Ай бул да шаарда болчу да мен. Жо мен каяктан айтып? Мен көрдүм беле. Эмне деп атасыңар? Тура эмес сүрө эле. Болду эксин да. Тарттыңыз сени. Жөн эле шаарда келген баланы кош. Ан мен айтпаган сөздү эмнеге бекитип тура бересиңер? Уялбайсыңар өзүңөр. Жок болчу. Bu yakta kişinin kança kişi şöyle sırada Bilmeyim аны мен көргөм эмесмин. Билбейм мен аны. Bu gün дегенде Мына айтып атпайбы? Нурдинаттагы айтпады баягы. Ошону дагы жабыштырды, Бокин дагы жабыштырды. Билбейм аны. Өзлөрүн семейный соруудан. Мен каяктан билем аны. Семейный сору ошо. Билбейм аны. Семейный сору болсо боло берсин. Кандайча тиги? Жок кандайча айтасың. Алиска ким беркен? Нуртай бер. Кызык айтын. Жөн эле эр катын урушкан деле мен эмнетиге эмете беришим керек бекен. Эмнеге турам? Сен бар болдусуң. Мен агам өлдү. Өзүңдө бул кандай тешес бар? Айтсаң ай, боореки кандай тешес бар? Бул бала шаарда мына видео камеранын баарын көтөрткүлө. Азыр деген чышкандан өтүп баратканы көрүнүп атат видео камерадан. Бул бала шаардан эртең менен келди. 13-14 эртең менен келди саат 11-де. Жок, үй бүлөлүк зордук зомбулук болот абы. Жок, зордук зомбулук болсо өзү жооп берсин да, кыз жооп берсин өзү. Ошондо мурун болду да. Мурун болсо өзү эрди катын урушуп эси кеткен болушат болду. Мен вообще болушчу эмесмин мен. Вообще сүйлөчү эмесмин мен. Мына баладан сурагыла. Анан ошонун жертвасы болуп атат дейм. Жертвасы болсо өзү жооп берсин ошо жанагы. Мурун деле болдуга жаздыңар беле, жазгансыңар. Жазган эмесмин мен. Өзү жазчы, кыз өзү жазчы. Мен вообще жазган. Баягы милициядан буяктан соттон айтты. Ушуну деген карап койгондо, убагында карап койгондо. Ал эми өзү ошо Нурзин айтпайбы, мен эмне айтам мен? Өткөндө айтпады ушул жерден. Жок, айтты, бирок мен алардын семьясын мен каяктан билем? Эмне кылып урушуп атабы, тиги чабышып атабы? Чужой семья темный лес дейт. Өткөндө сиз жанагы көрсөтпөдүңүзбү снимоктарынчы? Өткөндө урушуп аны. Жок, ал биякта болгон жанагы баланы өлтүргөндө болгон нерсе болчу да, бияктанчы. Жок, андан мурунда ошондой бар деп айтпадыңыз беле? Ошондой. Ой, андай болгондо айтып атпайм, андай сүрөт, андай жок. Ошонучу мисалы үчүн Нурдинатты кармагалы белечи. Каяктан болду? Мас болсо ошо кармагалы эле сабап, кийимин чечип, үйгө тартып эле силерге жөнөтөбүз турбу? Мага жөнөткөн жок. Вообще жөнөткөн. Өткөндө кайра аныкпайды. Ал боореки жерде бала өлгөндө болгон жасаганы. Жана биринчи боореки жерде. Кечириз. Журналист кирип кетеличи айтып кечириз. Ачык барат. Журналистсиңби? Өзүңөр билгениңизди кыла бересиңиз. Кандайча билгениңизди кылып атасыз болмосо? Бул жерде соттун төрагасы турган бар. Анан төрага кылсын биз эми коридордо турабыз, эми коридорго да киргизбейсиңер соттун. Мамлекеттик имаратко. Сиз ичиндесиздер. Биз ичинде уруксат сурайбыз сизден. Уруксат берсеңиз зданияга мен жооп берем. Эми мондай резонанс болуп атат, кантип тактабайсыздар? Сиз кимсиз өзү? Журналистмин, Кайрат Кенжебаев. Жок, түшүнүп атам. Сиз биринчи мага тактабайсыз өзүң. Мен ушундай адам келдим эле деп. Жок, келдим деп айтсаңарбы? Кантип кабинетке? Кантип кабинетке? Эч качан кабинетке бар, биз уруксат сурбайбыз сизден. Кодекстин талабы бар. Эгер жабырлануучунун атынан келген болсоңуз, жабырлануучу. Ой, урматтуу судья, мен сизге кабинетиңизге кантип кирем? Сиз журналист кантип кирет? Мен мына могу жерде сизден уруксат сурайм да. Биринчи түшүнүп билип алып анан. Жок, келип атат, түшүнүп билип эле келип атабыз. Биз айттык, мына буларга айттык, кирип отурдук. Жакшы эле сүйлөп атабыз, урматтуу.
Жо, силерге мояка киргизбегенде кандай чемеңиз бар? Урматтуу прокурор, сиз өзүңүздүн эмеңизди карабайсызбы? Киргизген жок. Мынакей судья токтотуп атпайбы бизди? Мен камераны айттым, силерди айткан жок. Жо, биз сиз кабинеттен сурайбыз. Урматтуу судья, сиздин тетиги сот залыңыздан уруксат сурайбыз. Эми коридордон тарабайбыз да, кайрат мына. Кайрат, мындай бөйрөктөн ширак чыгарбасаңар, мен айтып атам, камерамен болбойт деп атам. Соттук процесс башталды, бирок жабырган тараптын жактоочусу кечигип жаткандыгына байланыштуу судья 15 минуталык тыныгуу жарыялады. Ал эми жабырган тарап сотту башка убакытка күнгө жылдырууну өтүнгөн, бирок ал өтүнүчтөрү кабыл кылынган жок да. Бул жагдай боюнча жабырганычты өзүнөн сурасак. Адвокат, мисалы сиздер сурандыңыздар, прокурор деле суранды, башка күнгө жылдыруу боюнчачы. Ал эми сот 15 мүнөттөн баштай беребиз, мындай мыйзам жок дегендей таризде болду да. Ушуга эмне дейсиз? Эми мыйзамдуу өкүлү адвокаты жок деле карай беребиз деген мыйзамда деле жазылган эмес да. Каралай берет дегенчи. Андай жок да. Анан кийин мен иш материалдарын баарын тең өзүмдө билген эмелердин баарын тең ошо адвокатка бергем да, анан өтүнүч киргизмек болчу да. Жанакы свидетельдерди сурап, анан кийин өтүнүч киргизмек болчубуз да. Анан ошо кечигип атат. Азыр звонить этсек недоступный болуп атат. Жолдо келип ал жак аякта биз билбейт экенбиз. Анан билбейм эми сот кандай чечет, бирок адвокат келбесе башка күнгө жылдырып берсе жакшы болмок да. Анткени ошо адвокат даярланып өтүнүч келтирмек болчу да. Ошондо болчу, э? Ошондой болуп атабы? Ооба. Анан ал юрист болгондон кийин анан жанагы материалдар менен иш материалдар менен таанышып өтүнүч киргизмек болчу да. Свидетельдер сурагандан кийин даярланып келмек болчу да. Анан азыр жок болгондуктан байланыштуу мен билбейм, азыр эчтеке деп айта албайм. Анан сураганда деле анан кандай болот иш? Ошондой болот да. Чечимин көрөсүз эми. Чечим көрөбүз эми, азыр дагы суранып көрөбүз ошо бөлөк күнгө жылдырып бергенде. Эгерде мына азыр перерыв жарыялап атат, анан ушул перерывда тиги жетишип келбей калсам да ошо мен өтүнөт элем, ошо башка күнгө жылдырып берсе ошо адвокат келип өзү катышып эмесе жакшы болмок. Анан азыр киргенде дагы судьядан өтүнүп көрөбүз, анан болбосо көрөбүз да. Рахмат. Азыр 15 минуталык тынуудан кийин соттук процесс уланат. Биз соттук процесстин жүрүшүндө кылмышка шектөөнүн жактоочусу Амантур Абдрахманов менен баарлаштык. Ал комиссиялык экспертизанын шектүүгө карата аффект абалында болгон деп чыгарган чечимине токтолду. Эмне болуп атат? Кандай берене коюлат? Мурда 122 коюлган экен да, тиги Кочкор ревизиторунан, бирок нарын УВДсы 123 деп аффект сыяктуу беренеге которду, ошого нааразы болуп атат дейт да. Анан ушул жагдай боюнча айтып кетсеңиз, эки тараптын өкүлү катары. Эми бул баягы ошо эки тараптуу кылып силер сурап атканыңар ошо туура да. Негизи анан баягы бул иш материалдары менен может быть жабырлануучу тараптар эми баягы юристтери жок болуп, может быть туура эмес маалымат берип атат да. Так айтып коюш керек да, бияктан эми бул кандайдыр бир кичине оорураак окуя болгон да. Ошол айыпталып аткан адам ошол өзүнүн аялы ошол жерде башка эркек менен мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда жатып алган жеринен кармап алган да. Анан ошол жерден уруш чыгып баягы сабап, ошо сабоодон кийин жабырлануучу кайтыш болуп калган да. Анан маселе ошол тиешелүү тергөө амалдары жүрүп, тергөө амалдардан кийин бир нече жолу экспертиза дайындалган. Ошол психологиялык, тиешелүү ошол кандай абалда болгон, ошол аффект состояниясы болгонбу, болгон эмеспи деген тиешелүү экспертиза. Бул жөнөкөй экспертиза эмес да, бул комиссионный, бул бир эле адам эмес, бир 7-8 адам менен тиешелүү комиссия болуп, ошол психолого-психиатрическая экспертизадан бул ошол адам ошол жерден аффект состояниясында болгон деп тиешелүү тыянак берген да. Ооба, эми мен билбейм, эми баягы 100% болбосо эле көп эркектер деле ошондой состоянияга кирет болуш керек. Эми өзүңөр деле элестетип көрсөңөр,
келсе аялың бирөө менен жатса кандай состояниеде болосуң мисалы да. Анан өзүн жоготуп койду действительно баягы. Эми мен психолог эмесмин, бирок мен ойлойм эми любой эркек адам намысы бар, баягы ошол бул үй бүлөнүн ортосунда балдары бар, ошо канча жылдан бери чогуу жашап жүрүшкөн, кандайдыр бир план түзүшүп, жашоодо бир турмушта кандайдыр бир үмүтү бар адамдар да эми ошону жашап жүрсө, анан бир маалда ошондой состояние болсо действительно эме болгон да. Анан ага карабастан жабырлануучу тарап ошо макул болбой, арызданып, ошол жок мен макул эмесмин. Бул туура эмес тыянак чыгарышкан дегенден кийин тергөөчү эми ал бизден сурабайт да, өзү бир чечимге келип, жок, хорошо, мен анда дагы бир кошумча, дагы бир жолу комиссионный экспертиза, комиссиялык экспертиза кылайын деп туруп, дагы бир жолу комиссия кылды. Ал комиссияда жаңылбасам бир 7-8 бул нечетный число болот да, 7 же 9 киши эксперттер да, ошолор тиешелүү экспертизасын жүргүзүшүп, алар да ошол биринчи чыккан экспертиза менен макул болушту. Да, ошол бул состояние действительно ошондой болгон, бул аффект состояниясында болгон деп, ошол тиешелүү корутундусун берген. Ошол корутундунун негизинде гана анан жанагындай чечим чыгарып атат да тергөө тарабынан. Бул эми жөн эле кааласа мындай чыгарып коюп, кааласа мындай чыгарып коюу деген болбойт алчы. Ошол тиешелүү экспертизалардын корутундуларынын негизинде анан ошол беренеде ошону жазылып турат, ошол аффект состояниясында адам өлтүрүү деген ошол берене өзү атайын ошого ошондой жагдайга белгиленген берене да. Бул мыйзам чыгаруучулар ошону өзүнчө эме кылып чыгарышкан, кабыл алышкан да. Анан ошол берене менен угузулуп азыр адам камакта отурат. Иш сотто. Эми мен ойлойм, сот деле өзү тиешелүү баасын берет, жагдайларды изилдейт. Анан жыйынтыгы менен кандайдыр бир чечимге келет деген биз ойдобуз да. Биз деле эми мындай айтып кетсе, биз күнөөлүү эмес, актап бер, анан башка маселени койгон жокпуз. Айтып атабыз, жагдай болуптур, эми мыйзам чегинде чечим кабыл алсын деген маселе, биякта башка эч кандай эме жок. Жабырлануучу тараптын айтымына караганда сиздер ошо 122 беренеден, мисалы оор беренеден азыр аффект деп 123-кө өткөрүп, мындай жеңилдетүүгө аракет кылып атат дегенде бул маалымат айтып атышат. Ошол боюнча кандай дейсиз? Жок, маселе эми эле айтып кетпедимби? Просто анын баарын кайталабай эле коюп, бул биринчиден юридикалык бааны бул тергөөчү берет да, бул бир. Экинчиден ошол бир эмес 2 экспертиза турат. Анын ичинде ошол мен айттым, ар бир экспертизада 7 же 9 эксперт болот да. Анын баары ошондой корутунду келип атканда, мисалы тергөөчү башка чечим кабыл алганга акысы деле жок анын. То есть ал милдеттүү болгон ошондой. Комиссиянын жыйынтыгынан такап ошол эметти. Эксперттин чечиминин, эксперттердин корутундусуна эме кылып туруп, анан ошонун негизинде чечимге келип атат да. Бул жөн эле баягы кааласаң мындай кылып койдуң, же болбосо мындай кылып койдуң деген маселе жок буякта. Ошол себептен бул чисто юридически туура чечим кабыл алган деп мен эсептейм, себеби ошол ошо экспертизадан башка эме жок да, буякта негиз жок которгонгочу ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кочкор районундагы райондук сотуна каралган соттук иш 26 декабрга жылды. Анткени жабырлануучу тараптын адвокаты жетишпей келбей калганына байланыштуу соттук процесс 26 декабрь саат 10-го жылып кетти. Кийинки экинчи бөлүгүндө ошол сотту кенен чалдырып беребиз. Саламаттаңыздар.